Алыскы Ала Бука Аксы райондорунда Агахан коомдук фонду ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Мектеп, оорукана, бала бакчалар менен тыгыз иш алып барат. Бул жолу Ала Бука райондук оорукананын төрөт бөлүмүнө инвестиция салган. 2 жылдан бери Агахан фонду менен иштешип келебиз. Алар бизде семинарларды уюштурушту, ошондой эле биздин кош бойлуулар жаткан бөлүмдө санузелди капиталдык ремонттон өткөрүп беришти. Өтө жакшы деңгээлде биз ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле телемедицина боюнча бизге атайын веб-камералар коюлду. Агахан коомдук фонду райондун аймагында телемедицинаны өнүктүрүү максатында Алыскы, Айрытам, Көксерек, Көкташ, Ак Коргон аймактарына заманбап веб-камераларды сатып берген. Алардын ар бири 600 000 сомго бааланат. Аппараттын жардамы менен дарыгерлер аралыктан бейтаптын абалы боюнча кеп кеңештерди ала алышат. Софет-пландан төлөдү, нормально 3-чү рол. Муж колу 3 кг 600 грамм. Мына 2020 жылдан бери Агахан фонду менен тыгыз кызматташтыкта келатабыз. Булар биздин ушу медициналык жардамдын сапатын жакшыртуу максатында көптөгөн жардамдарды беришип атат. Жаңы курулуштарга курууга жардам берди. Көптөгөн медициналык жабдууларды алууга жардам берип, электрондук байланыштарды күчөтүүгө жардам беришип атат. Азыркы убакта мына бүгүнкү күндө телемедициналык байланыш боюнча иш алып баратабыз. Булардын жардамы менен, булар бизге компьютерлерди берилген. Бул компьютерлердин жардамы менен мына райондук оорукананын төрөт бөлүмүндө орнотулган жана реанимация бөлүмүндө орнотулган биздин компьютерлерибиз. Райондун аймагында энелерди төрөткө даярдоо мектеби ачылган. Мындай демилгени жана каржылык колдоону Агахан фонду аткарууга алган. Мындан сырткары төрөт бөлүмүнүн ажатканасын ысык, муздак суу түтүгү менен оңдоп түзөөдөн өткөрүп берген. Муну менен аймактагы медицина кызматкерлерине жана жарандарга дагы шарт түзүлүп олтурат. Кыргыз Республикасынын толук аймактарын өнүктүрүү долбоорунун Агахан фонду демилгеси менен ден соолук жана тамактануу программасы 2021 жылдан бери ушул пилоттук медициналык мекеме катарында Ала Бука жалпы дарыгердик практика борбору менен иш алып барып келатабыз. Бул медициналык мекемеде биз медициналык кызматтарды жакшыртуу, калкка болгон көрсөтүлүп жаткан кызматтарды жеңилдетүү максатында иш алып барабыз. Ошондой эле репродуктивдик курактагы энелердин, ымыркайлардын ден соолугуна колдоо көрсөтүү, жакшыртуу максатында иштейбиз. Райондон алыс аралыкта жайгашкан структуралык бөлүмдөр менен райондук борбордогу дарыгерлерди байланыштыруу болуп эсептелет. Мындайча айтканда, структуралык бөлүмдөр район центринен 40 километрден 100-150 километрге чейинки алыскы аралыктарда жайгашкан. Бөлүмдөрдүн баардыгына веб-камера, компьютер, спикерфон, микрофон ошолордун баарысы орнотулган. Анын жардамы менен оор төрөт болушу мүмкүн, рай борбордон кеңеш алуу керек болуп калышы мүмкүн. Ошондо телефон менен эмес, ошол компьютердин жардамы менен кеңеш алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул фонд райондун аймагында 2021 жылдан бери иштеп келет. Бул аралыкта алгылыктуу жумуштарды жасоого жетишти. Белгилей кетсек, аталган фонддун демилгеси менен Кыргызстандын тоолуу аймактарындагы жамааттардын өнүгүүсүн колдоо программасы коомдук фонду ден соолук жана тамактануу программасынын алкагында ишке ашууда. Нара Жапарова, Акназар Сулайманкулов, Ала Бука району.